Ертеңден баштап местаңарды буза бергиле деди. Биз жыйнап кайка барабыз бул товарларыбызды. Алган адамдардын бардыгы эле келип бул жерге ачып иштеген жок. Жалал Абад шаарындагы дал ушул муниципалдык базар көчүрүлөт. Азыркы учурда протоколдук тапшырмалар коюлуп, ага ылайык саудагерлерди каттоо жана көчүрүүгө даярдыктары көрүлүп жатыптыр. Бул маселе соодагер Алтынай Абдылдаеваны бүдөмүк ойго салды. Дал ушул соода жайын алгандан кийин оңдоодон өткөрүп, окуу куралдарын насыяга алып, соодасын жүргүзүп келген. Бирок шартка байланыштуу Абдылдаевадагы буюмдарын чогултуп, базардан чыгып кетүүгө камынып жатат. Булардын баарын өзүбүз курганбыз ушу. Булар ошонун каркасын гана коюп берген. Калгандарын айне кешигине чейин калган булардын бажын өзүбүз кылганбыз. Алар деле аракет кылды, биз деле аракет кылдык, бирок болбоду. Эми биз ортолуктан эл күйүп атат да. Биз мисалга бирөөдөн акчаларын алганбыз, мына бирөөнүн товарларын алганбыз. Карыз болуп отурабыз эми ошо. Кайра ушу кредиттерди төлөш керек, бирөөнүн федералдык товарларын бериш керек. Прямо эме кылбайт экен. Мен через да ошол немеден базаркомдордон алгам. Эми бул жер болбоду. Ошонго биз ызылдап жүрөбүз, же акчабызды кайтарсын деп. Расходумду эсептебедим, мен расходум дагы ошончо. 320 миң эле бергиле деп атам. Ал да менин акчам эмес. Мен дагы алган бирөөдөн. Мен дагы беришим керек. Өздөрү ачпаса, биз маршруттарды мына жөнөтүп аттык. Бирок келет экен, пустой эле кайра кетет экен. Ошол менен бул базарды иштете албадык. Базардан чыгарылып жаткан соодагерлер бүгүн облус башчысы Абсатар Сыргабаев менен жолугуп, нааразычылыктарын айтышкан. Жыйында базар көчүрүлүп жатканы жана алдыда кандай иштер жасалаары түшүндүрүлдү. Сатуучуларга жаңы курула турган чоң базардан соода жайын берүү убадаланган. Алар ага чейин соодасын убактылуу жайда улантып туруу талабын коюп жатышат. Маршрут жөнүндө биз 2 жолу мэрдин алдына бардык. Маршрут жүргүзбөй койду, жол тескер экен, клиент келбей коюп, аз соодага алымсынбай адамдардын бардыгы кетип калышты. Эгерде ошол бойдон эле условияны жакшы кылып бергенде иштеп кетмек. Биз деле ичибиз атышып атат. Эми губернатор аябай жакшы түшүндүрдү, мэр ошол жактан проектисин көрсөттү. Аябай сонун базар деп абишат этти, силерге даяр күлүч беребиз деди. Эми талап бизге сразу место берсе, биз мындан товарыбызды чиритпей сатып алышыбыз керек да. Если бу жерден бизди чыгара турганбыз, ошо талабыбыз. Постоянно местога неме болуп, ошо жаңы базар декабрда бүтөт деп атат, ошондо берилет деп атат. Биз ага чейин эмне кылабыз? Мынаны кайка барабыз ошо? Биздин талабыбыз ошо. Эми ушул иштелбей калган муниципалдык базардагы алган адамдарга биринчи кезекте ошол жактан место бериле турган болду. Бизге азыр ошо губернатор протоколдук тапшырма берди. Биз ошону азыр аткарып, ошонун үстүндө иш жүргүзүп жатабыз. Базардын бошотулуп жаткандыгынын негизги себеби ордуна унаа чыгарган завод түшөт. Мында кытайлык инвесторлор жүк ташуучу унааларды курай турган жай салышат. Маалыматка ылайык, завод экологияга жана жергиликтүүлөргө зыян келтирбейт. Көп жүк ташуучу машинаны кураштырып чыгара ал деген сунуштарын айткан да. Мына кече жакында келип, көрүп, биздин ошо муниципалдык базарды жактырып кетишти. Анан биз муну кытайларга берген атабыз. Ошол жерде машинаны тетиктерин топтоп, машина чыгара турган завод кылган. Завод келсе түтөбөйт эч кандай, жыт чыкпайт. Тетиктерди кураштырып, жаңы автоунаалар чыгарат да. Ал эми шаар аймагындагы ат майданга жаңы базар курулат. Анын аянты 22 000 чарчы метрди түзүп, керектүү шарттар менен камсыздалат. Муниципалдык базардагы соодагерлерге дал ушул жаңы базардан жай берилип, жеңилдиктер каралат. Проектси бүгүнкү күндө бүттү. Сметалык баасын чыгарып атышат. Сметалык баасы бир 2 жуманын ичинде бүтөт. Ал бүткөндөн биз тендерге беребиз. Крытый болот. 5 чоң навес болот. Өтө чоң навес болот. Ар бир навес 3 гектардан десек болот да. Анан автовокзалды да жылдырабыз. Автобустар ушул жакка барышат. Администрация болот аерде, авто оңдоочу, автозапчасть сатуучу жайларды курабыз. Эң негизги стоянкасы кеңир болот. Муниципалдык базар 2 жыл мурун түптөлүп, 1000ден ашык соода жайы курулган. Анын баары ижарага берилип, 4төн 1 бөлүк гана иштетилип келген. Соодагерлерге салык жана ижара акысы боюнча жеңилдиктер берилгени менен кардарлардын жоктугу нааразычылыкты пайда кылып турган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.